Assalamu alaikum, Матушбек YouTube катталуучулары. Бизге мекендештер аябай көбү чалып сурашат. Ош шаарындагы юристтер барбы? Мен жакында депортация болдум эле, выдворение болдум эле. Же болбосо аэропорттон мени эч кандай себепсиз эле кайтарды, бирок себебин айткан жок, эч кандай кагаз берген жок деген мекендештерибиз дагы бар. Ошондой эле алименттер боюнча, выдворение боюнча көп мекендештерибиз кайрылат. Азыр биз мына Ош шаарында турабыз. Силерге ориентир айта кетели. Бул жакта Зайнабидинова мечит бар. Ошо мечиттен авиакасса катар бар, билесиздер, барыңыздар эле. Ушул жерге келсеңиздер эле, бул жагы дальше Келечек базары, ошондой эле 3-чү баня. Бул жака келсеңиздер эле, бул жерде мына жазылып турат. Бухгалтерия услуга кызматтары, ошондой эле юридикалык кызматтар деп ушул жерге силерге ориентир болсун. Азыр толук маалыматты берели. Мекендештерге кандай кызматтарды көрсөтүп жатат. Мекендештерине киргенде эле Актилек мырза ушул жерде 10дон кечки 6га чейин силердин кызматыңыздарда юристтер мекендештер үчүн бир эле Ош шаарында эмес, азыркы мына Манас шаарында дагы, Жалал Абадта дагы иштеп жатат. Ошондой эле Бишкекте дагы офистери бар. Москвада дагы ошо Россия боюнча тейлейт биздин мекендештерди. Мен комментарийге Москвадагы адрестерин, Оштогу, Манас шаарындагы ошондой эле Бишкектеги даректерин калтырам. Кимге кайсыл жак оң болсо ошол жакка барып кайрылсаңыздар болот. Выдворение, депортация, алименттер боюнча, жер маселеси боюнча көптөгөн юридикалык Кыргызстандагы ошондой эле Россиядагы иштерди бүгүнкү күндө алып барып жатат мекендештер. Максималдуу түрдө группа контакттарын бөлүшүп, жакында депортация, выдворение ошондой эле болгон мекендештердин контакттарына жиберип, бирден лайк басканды унутпаңыздар. Актилек мырза азыр кененирээк ушул боюнча маалымат берет. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Биздин офисибиз Ош шаарында дагы ачылды. Биз Россия мамлекетинде жана ошондой эле Кыргызстанда жумуш алып барабыз. Кыргызстандагы кызматтарга токтоло кетсек, страховка боюнча жана ошондой эле бухгалтерия кызматы боюнча кайрылсаңыздар болот. Страховка кызматына токтоло кетсек, сиз чет өлкөгө чыгып жатсаңыз, страховка боюнча кайрылсаңыздар болот. Же болбосо үйдү, автоунааңызды страховка кызматына жалпы эле кайрылсаңыздар болот. Россия мамлекетинде кызматтарга токтоло кетсек, Россия мамлекетинде сиз мыйзамсыз депортация болсоңуз, же болбосо выдворение алып калсаңыз, ошол боюнча да кайрылсаңыздар болот. Же болбосо кайсыл бир жерде иштеп, айлык акыңызды ала албай калсаңыз, ал боюнча да кайрылсаңыздар, биз бардыгын мыйзамдуу түрдө чечип берүүгө аракет кылабыз. Азыркы учурда көптөгөн мекендештерибиз такси кызматында жумуш кылышат, жана ошондой эле стройкада жумуш кылгандар дагы бар. Ошол боюнча дагы таксиде же стройкада иштеп кырсыктап калган болсоңуздар, ал боюнча дагы кайрылсаңыздар болот. Себеби азыркы учурда көптөгөн мекендештерибиз ошондой жагдайларга туш болуп, акчасын өндүрө албай калгандар бар. Ошол боюнча дагы кайрылсаңыздар, биз бардыгын чечип берүүгө, мыйзамдуу түрдө чечип берүүгө сиздерге жардам бере алабыз. Кыргызстан боюнча страховка, бухгалтерия кызматтарына да кайрылыңыздар. Страховка дегенде бардык эле страховкага байланыштуу кызматтардын бардыгын аткара алабыз. Мыйзамсыз түрдө жериңиздерди же үйүңүздөрдү тартып алган болсо дагы, ал боюнча да кайрылсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө Кыргызстандын мыйзамы аркылуу сиздерди көйгөйүңүздөрдү чечип берүүгө жардам бере алабыз. Биздин офистерибиз Манас шаарында, Ош шаарында жана ошондой эле Бишкек шаарында бар. Ош шаарындагы офистин адресин айта кеткен болсок, Абсамат Мацалиев 28. Сиздердин страховка кызматы керек болсо, бухгалтерия кызматы керек болсо, же кандайдыр бир выдворение, мыйзамсыз депортация болсо, Ош шаарындагы офисибизге келип маалымат алып кетсеңиздер болот. Урматтуу мекендештер, аябай көп биздин мекендештерибиз биздин каналдан сурашат. Выдворение, депортация, ошондой эле мына такси кызматында иштеген мекендештерибиз бар. Ошондой эле стройкада иштеген мекендештерибиз бар. Такси кызматында оор жаракат алып, бирок ошол жактан страховой компаниялардан акча өндүрө албаган мекендештерибиз бар. Юристтерге кайрылсаңыздар болот. Максималдуу түрдө группалар менен бөлүшүңүздөр. Ош шаарынан юрист издегендер бар. Ошондой эле Манас шаарынан издегендер бар, Бишкек шаарынан издегендер бар. Ошондой эле Москвадан дагы мыкты юристтерди издегендер бар. Бардык жактан мыкты биздин юристтерибиз иш алып барып жатат. Буюрса биз дагы жакында Москвадан көрүшөбүз. Мигранттарга ар дайым жаңылыктарды чыгарып турабыз. Бирден лайк басканды унутпаңыздар. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт.
Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салам десеңиздер, өзүнүн мекендештер көп жылдык тажрыйбасы бар, үйүңүздөрдөн алып кетет. Сиздер чалуу эле адрести айтасыздар. Бул жерде айына 4 жолу, 5 жолу Кыргызстанга отправка болот экен. Кече жакында кеттир, буюрса бүгүн эртең ушул жүктөр фурага жүктөлүп чыгат экен. Ушул Бактыбек агама кайрыласыздар, ишеничтүү, көп жылдык тажрыйбасы бар. Көп жылдан бери биз дагы жүк салган үчүн атайын келип мекендештерге чагылдырып тартып бере атабыз. Группа контакттарына бөлүшүңүздөр. Кичине жүктөн баштап чоң жүккө чейин алып барышат. Ушундай холодильниктерди, ушундай айнектерди, көптөгөн көлөмдөгү жүктөрдү ишеничтүү, аманатка кыянат кылбай жеткиришет.